Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an yuqarribuna ileyk. Bugün söyleşe turgan temabız bu itikaf meselesi. İtikafta oturu meselesi. Başkaça aytkanda Etikaf деп мечиттин içинен сыртка чыкпай ибадат кылып олтурун айтат. Этикаф деген ушундай. Мечиттен сыртта чыкпастан түнү күнү мечитте олтуруу. Ушул этикаф болот. Эми алдын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазандын акыркы 10 күнүндө этикафка олтурчу. Башкача айтканда Рамазандын акыркы 10 күнүндө мечитке кирип, мечиттен чыкпай күнү түнү ибадат кылчу. Этикафта Рамазан акыркы 10 күнүндө этикафта олтуруу өкүмү кандай десе, сүннет муаккада болот. Башкача айтканда бекемделген сүннет болуп эсептелет. Эми этикаф эки түрдүү болот. Бири важип. Башкача айтканда этикафта отурушуң важип. Ал кандай десе, ал назыр кылынган этикаф. Назыр кылынган этикаф деген кандай кылса, кимдир бирөө Аллах субханаху тааля үчүн касам ичип, этикафта отуруп касам ичип коюшу мүмкүн. Мисалы, эгерде мен ушул балам оорудан сакайтып кетсе, мен Аллах үчүн мечитте отурууга, этикаф кылууга ниет кылам дей турган болсо, бул анын мойнуна уже милдет болуп калат, важип болуп калат. Баласы сакайса, ал сөз түрдө этикафта отурушу важип болуп калат. Ошондуктан бул назыр кылынган этикаф. Экинчиси сүннет муаккада болгон этикаф. Бул сүннет муаккада болгон, башкача айтканда бекемделген сүннет болгон этикаф болот. Бул кайсы десе, бул Рамазан айынын акыркы 10 күнүндө мечиттен чыкпай отуруп этикаф кылуу, мына ошол бекемделген сүннет болуп эсептелет. Ал-i'тикафу сүннетун муаккадатун ва хува лубсу саимин фи масжиди жамаати миния. Мухтасар китебибиз айтат, i'тикафка олтуруу бекемделген сүннет. Орозо кармаган адам 5 убакыт намаз окула турган мечитте этикаф ниети менен олтурусу керек. Демек, мына ошондой этикафка олтурганда орозо кармоо тийиш болот. Орозо кармаш керек этикафта олтурганда. Эми этикафтын эң аз мөөнөтү канча? Этикафтын эң аз мөөнөтү 1 күн болуп эсептелет. Фаяқти ман қатааху фи. Bir күн этикафта олтурамын деп ниет кылып, бир аз олтуруп мечиттен чыгып кетип калса, ал күнүнүн ордуна башка күнү казасын үчүн олтуруу керек. Эгер казасын аткара албай калса, осуят кылуу керек. Ошондуктан эгерде кимде ким этикаф ниетинде кирдиби мечитке, отурам деп этикафта отурам деп киргенден аягына жеткириш керек. Жарым жолдо эле таштап туруп чыгып кете турган болсо, этикафты бузган болот. Ордуна башканы толуктап бериш керек. Себеби Аллах субханаху тааlanын аяты бар, силер баштаган амалыңарды бузбагыла деп буйрук берген. Эгерде кимден ошондой этикаф ниет кылып туруп аягына жетпей бузуп салса, ордуна казасын кылыш керек. Казасын аткарбай турган болсо, жогоруда айтканда осуят кылыш керек. Ошол казасын толуктаган бир мындай кафаратын бериш керек да. Валя яхрыжу. Ошол этикафта олтурган адам мечиттен күнү түнү болбосун мечиттен чыкпайт. Анан этикафта олтурамын деп көчөгө чыгып кетип, калаган нерсесин кылып, ошентип жүргөн болбойт да. Бул этикафта отурам дедиңби, болду, мечиттин ичиндесиң. Тамакты да мечиттин ичинде жейсиң, сууну да мечиттин ичинде ичесиң. Баардыгы мечиттин ичинде болуш керек. Себеби баардыгы ибадат менен мечиттен чыкпаш керек. Ошол этикаф. Мечитке камалышың керек, башкача айтканда. Илля ли хажатил инсан. Бирок инсанга өтө зарыл болгон кээ бир жумуштар үчүн мечиттен чыкса болот.
Мисалы, эгер кызматкери болбосо, карызын төлөө үчүн, же азык түлүгүн алып келүү үчүн, же даарат гусул алуу үчүн мечиттен чыкса болот. Бирок даарат гусулду бүтөрү менен кайра мечитке дароо кириш керек. Үзүлсүз эшикте олтурбасын. Ошондуктан мына ошо зарыл гана кажаттар үчүн гана мечиттен чыкканга болот. А так толком мечитте отуруш керек. Эми жума намазын окуш үчүн, мисалы, үйүнө ошо мечитине жакыныраак жерде чоң жума намазы окула турган жер бар. Мисалы, өзүнүн мечитинде жума намазы окулбайт. Бирок жанында бир чоң мечит болсо, жума намазын окуш үчүн чыкса болобу десе, эгерде жума намазы окула турган мечит жакын болсо, жума намазын окуу үчүн түштөн кийин чыкса болот. Эгер этикафта олтурган мечити жума окула турган мечиттен алыс болсо, жума намазына жетип, сүннөттөрүн да окуй тургандай болуп эртерээк чыгуусу керек. Эми эгер жума окуй турган мечитке келип, жума намазынын парзын, сүннөтүн окуй турган убакыттан көбүрөөк убакыт олтуруп калса, бир күн же бир түн болсо да этикаф бузулбайт. Эгер мечиттен чыгып, бир аз үзүсүр инсанга зарыл болбогон иштер менен алаксып туруп калса, этикаф бузулат. Демек, ошондуктан өтө мындай зарыл да. Этикафта олтургандан кийин мечиттен чыкпаш керек. Үзүрсүз эле бир аз чыгып, башка нерсе менен алек болуп калган болсоң, анда ошончо отурган этикафың бузулуп калат. Ошондуктан үзүрсүз эч мечиттен чыгууга болбойт. Эми этикафта эмнелерди кылууга болот? Этикафта олтурган адам өзүнүн кажети үчүн мечиттин ичинде тамак жей алат, суусундук иче алат, жуттуу нерселерди сүртө алат, никеленет. Мисалы, нике окутса болот мечитини. Сатат жана сатып алат, бирок соодагерлик үчүн соода алышпайт. Сатыла турган нерселерди мечитине алып келбейт. Сатат, сатып алат дегени бул ошол товары жок, бирок мындай сөз түрүндө гана мен паланча мынал жерде үйүм бар эле, машинам бар эле, ошону саттым, бирок ал машинасы үйүндө алып мечитке алып келген жок. Ошо машинамды саттым деп, мындай бир сатып алып, же бирөөнүн машинасы бар эле, мен сен ошо машинаң бар эле, ошону сатып алдым деп, мындай зарылчылык учурса, жөн гана сөз түрүндө сатуу жана сатып алуу ишин кылса болот. Бирок товарды алып келбеш керек мечиттен. Товар ошол үйүндө болуш керек, башка жакта болуш керек. Жогоруда айткан нерселерди аткарууга шарият уруксат берет. Ошол нерселер менен этикаф бузулбайт. Жогоруда айтылган иштерди этикафта олтурган адам башка адам жасабайт, макрух болот. Башка адам ошондо башка адам этикафта отурбаган адам мечиттин ичинде тамак жесе болбойт, суусундук ичсе болбойт, жутту сүркөлөнүп, нике окутуп жана башка сатып алуу иштерди кылса болбойт. Бул болот, бирок макрух болуп калат. Мен мындай дүйнөлүк нерселерди сыртында, мечиттин сыртында кылыш керек. Бир гана мына ошол ичип жештик сыяктуу иштерди бир гана этикафта отурган адам гана кылыштыкка макрух болбойт. Эми этикафта отурган адам кандай отуруш керек эми? Этикафта отурган адам үн чыкпай эле отура бербеш керек. Себеби сүйлөбөй эле, эч нерсе кылбай эле отура берүү бул макрух. Ошондуктан эч нерсе кылмак эмес, зикир кылып отуруш керек, Куран окуп отуруш керек, ибадат кылып отуруш керек. Башка ушундай бир пайдалуу иштерди кылып отуруш керек да. Анан этикафта отурам деп эле эч нерсе кылбай, же зикир кылбай, же Куран окубай, же ибадат кылбай отуруш бул макрух. Ошондуктан этикафка эмне себептен киресиң? Бул дүйнөдөн үзүлүп, дүйнө тиричилигинен үзүлүп, мечитке кирип, ошол жерде мен ибадат кылам деп туруп киресиң да. Ошондуктан
Тек кана этикафта отурган адам зикир менен, Куран менен, таат ибадат менен алек болуш керек. Вала ятакаллам илля бихайрин. Дүйнө сөзүн сүйлөбөйт. Жакшы сооптуу сөздөрдү сүйлөйт. Себеби этикафка отурган адам жаман сөздөрдү сүйлөгөнү башка учурларда сүйлөгөндөн да жаманыраак турат. Ошондуктан этикафта эч кандай бир ооздон жаман нерселер чыкпаш керек. Гыйбат деген нерсе болбош керек. Жалган айтуу, ошондой эле пайдасыз сөздөр сүйлөнбөш керек. Тек кана жакшы сөздөр сүйлөнөт. Эгерде жаман сөздөрдү сүйлөп, этикафта отуруп алып, жаман сөздөрдү сүйлөп турган болсо, сообу өтө көп болот. Сообу 2 эсе болот. Бир жаман сөз сүйлөп койгон болсо, сыртта 1 күнөө жазылса, этикафта отурганда 2 күнөө жазылат. Эми этикафта отуруп жыныстык катнаш жасап кое турган болсо, бул этикафты бузат. Жыныстык суусу чыкса да, чыкпаса да, түнү болсо да, же эсинен чыгып болсо да, жыныстык мамилеге баруу бул этикафты бузат. Бул жыныстык мамиле этикафта отурган адам үчүн арам болуп эсептелет. Эгер күндүзү күнү эсинен чыгып жеп койсо, этикаф бузулбайт. Эми биз жогоруда айттык, этикафта адам орозо тутуш керек да. Эми адашып жеп койду, эми орозо экенин унутуп жеп койгон болсо, бул орозосу бузулбай, этикафы дагы бузулбай, себеби унутуп калган үчүн. وَوَطْيُهُ فِي غَيْرِ فَرْجٍ وَقُبْلَةٌ لَمْسٌ إِنْ أَنْزَلَ وَإِلَّا فَلَا. Эгер аялдын кынынан башка жерине жыныстык мамиле жасаса, мисалы, санына ышкаласа, же өпсө, же кучактаса, ушул учурда жыныстык суусу чыгып кетсе, этикаф бузулат. Эгер бир аялга карап туруп жыныстык суусу чыгып кетсе, этикафы бузулбайт. Ошондуктан эч качан ушундай иштерге барбаш керек. Вайын харма. Жогоруда айтылган нерселери этикафта отурган адам жасоосу арам болсо деле, жогоруда айтылган учурда жыныстык суусу чыкпаса, этикаф бузулбайт. Эми аял киши кандайча этикафта отурат да? Аял киши каерде? Эми эркек кишилер, биз жогоруда айтканда мечитте өткөрөт деген, бул эркек кишилерге тандык. Эркек кишилер мечитте этикафты кылат. Ал эми аял киши болсо үйүндө кылат. Аял киши барып мечитке барып алып этикафка отуруп албайт. Аял кишинин мечити бул үйү. Валмарату та'такифу фи байтига. Күйөөсүнүн уруксаты менен аял заты үйүндө этикафка отурат. Эгер үйүндө атайын бир орунда намаз окууга дайындап койгон болсо, ошол орунга отурусу керек. Эгер андай орун болбосо, үйүнүн бир бөлмөсүн намаз окуй турган бөлмө деп дайындап, анан ошол бөлмөгө отурсун. Ал бөлмөгө күйөөсү кирбесин. Эркектер мечиттен чыкпагандай эле, аял да ошол бөлмөдөн чыкпайт. Демек, аял үчүн эки жер мечит бар. Өзү үчүн бир намаз окуй турган бир жай болот да, ошол жерден чыкпайт. Үйүнүн бир бурчунда. Ошол жерде ибадат кылат, ошол жерде жейт, ошол жерде ичет, ошол жерде ибадат кылат, зикир, Куран менен алек болот ошол бурчунда. Башка иш менен, башка мындай нерсе менен алек болбош керек, ибадат менен. Же болбосо, жогоруда айтканыбыздай, бир бөлмөнү атайын этикаф тосуучу, өткөрүүчү бөлмө кылат да, ошол бөлмөгө кирет, ошол бөлмөдөн чыкпайт. Канча күн этикафты ниет кылган болсо, ошончо күн ошол бөлмөдөн чыкпастан таат ибадатын, зикирин, Куранын ибадатын кылат. Ошол бөлмөгө кирбеш керек. Күйөөсү дагы кирбеш керек, башкалар да кирбеш керек. Тек кана ошол үйдө камалыш керек да. Мына эркектер мечитке камалгандай, аялдар дагы ошол жерине камалып, ошол жеринде чыкпай ибадат кылыш керек. وَمَنْ نَذَرَ الْاِعْتِكَافَ أَيَّامٍ لَازِمَهُ بِلَيَالِيهَا وَلَا إِلَّمْ يَشْتَرِتْ. Кийинки сабакта улантабыз, узап кетти окшойт. Алхамдулиллахи роббил аламин, вассалату вассаламу аля